Assalamu alaikum, hurmatly mekendешler. Tün jarымыңыздар менен орыстар айтмакчы доброй ночи. Азыр бала чага бардыгы жатып, балдардын неберелерим бардыгы жаткандан кийин түз эфирге чыгышка туура келди. Себеби байдан бери көп видео кайрылууларды окуп чыгып, көрүп чыгып, анан мен аргасынан ошого барып атам. Biz mından 5 yıl ilgeri, 6 yıl ilgeri Sadır menen байланышып турганбыз. Bir тоңдук куудул жигит бар, Нурбек Саяк деген. Ошол мага дайым ошол Садырдын багы видео дистерин, багы обращенияларын, кумтөрдө эмне болуп аткандыгын, бүт тарткан сүрөттөрүн, аердеги жүрүшүп аткан иштердин, жүрүшпөй аткан иштердин бардыгын жазып анан немеге тартып мага салып ийчү. Анан мен аны концерттерде мисалы көбүнчө ошто Мамакеев деген санатория бар, ошол жерде анан Жалал Абадтын курортунда, Ысык Атанын курортунда концерт коет элем. Ошол концерттерде мен ошол Садырдын видеолорун, дистерин, анан жанагындай чакан брошюраларын таркатчу элем да. Мындай жөн эле тарката бербейсиң, приз катары. Ой, siz туура жооп бердиңиз, сизге рахмат деп туруп, ошо көрүүчүлөргө таркатып берет элем. Түгөнгөндө Нурбекке чалат элем, Нурбек мага дагы жиберет эле, ушундай болуп таркатып атканбыз да. Мен муну эмнеге айткым келет? Айтып атам, себеби ошо Садырдын элге популярдуу болушуна, элге анын мүдөлөрү, анын аракеттеринин жетишине биз дагы аздыр көптүр таасир эткенбиз, жардам бергенбиз. Биз аркылуу популярдуулугу өскөн Садыр Нуркожоевичтен. Анан эми биз Нурбек экөөбүз эчтеке деле сураган жокпуз. Азыр биз ушу Кыргызстанда өнүгүү болсо экен, Кыргызстан өссө экен, өнүксө экен, жанагы 1,5 миллион кыргыз талаада жүрүшчүлөр бардыгы кайтып өз жерине келсе экен деген тилекти жасаганбыз да ошонун бардыгын. Анан Кыргызстан азыр ошол СССРдин 15 республикасынын ичинен экономикасы аркага кеткен жалгыз республика катары, мамлекет катары, эгемендүү өлкө катары мындай биз үчүн аябай өкүнүчтүү, бизди ардантат, биз ушуга айласыздан ушундай нерсеге барып атабыз да. Эми кечеги өткөн шайлоо, былтыркы өткөн 4-октябрдагы Сооронбай Жээнбековдун өткөргөн шайлоосу, ошол президент болуп тургандагы шайлоодон, андан мурдагы Атамбаевдин шайлоосунан эмнеси менен айырмаланат? Мурда 120 депутат болсо, азыр 90 эле, ошол эле айырмасы. Жанагы 2 палата кылып койду. Эме 2 палата эмес, 2 түрдө, бирөө одномандатный, бирөөсү партийный. Анын дагы көпчүлүгү 54 партиянын атынан 36-сы одномандатный. Аны 45-тен кылса дагы мындай түшүнсө болот эле да. Бу жерде дагы бир какой-то туура эмес ойлор жеңип кеткен да. Анан биз сүйүнгөнбүз, эми адилеттүүлүк болот. Мен эле, биз эле эмес, карапайым элдин ушул көпчүлүгү, шайлоого катышкан элдердин катышпагандары дагы, мен катышпай калдым, бирок мен Садырга ушундай добуш берейин деп аткан элем, Садырды колдойм деп аткандар аябай көп эле да. Сага урматтуу Садыр Нуркожоевич, Садыр ука сага баардыгы ишенет болчу. Кечеги шайлоодон кийин көбү уже сага эле эмес, биздин системага, мамлекеттүүлүккө, өкмөт мүчөлөрүнө, мурдагы азыркы депутаттардын бардыгына ишенич жоголду да. Эл
түшүнбөй калды, эмне үчүн ушундай боло берет деп. Кыргызстанда 3 жолу революция кылсак деле эмне үчүн биздин ушу жогорку эшелондогулар тазаланган жок, түшүнгөн жок да, эмне үчүн элдер ушундай тополоң жасап атат деп түшүнбөптүр да. Ушундай кылабы. Ошол Жээнбековдун шайлоосу менен кечеги өткөн шайлоонун айырмасы барбы? Бир да айырмасы жок. Ал убакта мекеним Кыргызстан менен жана биримдик деген экөө бирөө 45, бирөө 43 добушту бөлүп алган. Калгандарын мейле силерге деп азырдан башка партияларга бөлүп берген. Эми азыр деле ошондой эле болду да. Эми муну эми Садыр сен кылган жоксуң. Сен айылына чөйрөңдөгү адамдар кылышты да ушуну. А сен эми эмне кылышың керек? Сен эл тараптап алышың керек дагы. Элдин ишеничин жоготпош үчүн сен булардан баш тартышың керек дагы. Кайра шайлоо өткөрүшүң керек. Азыр кайра шайлоону азыр эмес. Февралдын аягынабы, марттын аягынабы өткөрүшүң керек. Өткөрөт деп буйрук берсең эле болду. Сен азыр айткан деген болот да. Анан жанагы 6-чакырылыштын депутаттарын дагы топтоп алып туруп, шайлоо жөнүндө кодексти, мыйзамды өзгөртүш керек. Ашыкча бюллетень болбош керек. Англиядагыдай алдын ала неме кылып, жарыялап, ким шайлоого катыша турган болсо, ошолор гана келип, паспорттун көчүрмөсү менен арызын жазат, ошо менен каттоодон өтөт. Аны ошо канчадан катталган болсо, ошончо бюллетень чыгыш керек. Ашыкча бюллетень чыкпаш керек. Биз алдын ала билишибиз керек. Канча неме чыгат. Мен мисалы кайра шайлоодон жеңем деген деле үмүт жок. Себеби алдыда 29 балдар бар экен. Ошо каким-то образом булар ушундай жеңип алып атышат. Үгүт-сүгүтү жок эле, эч ким менен агитация кылбай эле, жолугушпай туруп эле менден 10 эсе көп добуш алып аткан балдарды көрүп таң калдым. Азыр жаңы ыкмалар бар окшойт, жаңы методдор бар окшойт деп калдым. Биз карып калып ушуну билбей атат окшойбуз да. Эми ошолор эле жеңет деп ойлойм дагы эле. Бирок ошондой болсо дагы кайра шайлоо өткөрүш керек. Бирок бул жолу мындай элдин ишеничин жоготпош керек. Элдин ишеничин жоготпош үчүн кайра шайлоо өткөрүшүң керек да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, давай кайра шайлоону назначить эт дагы. Кийинки шайлоосу дагы 2 ай, 3 айдан кийин болсо боло берет. Ошого барышыбыз керек. Ага чейин шайлоо жөнүндө кодексти не только ошол депутаттарды угушун керек, коомчулукту да угушун керек. Кантип таза шайлоо өткөзөбүз, ушуга жардам бериңиздер десең, элдер сөзсүз сага айтышат өздөрүнүн туура ойлорун, кандай кылып өткөрүш керек экендигин. Ушу бар беле ашыкча бюллетендерден чыгып атат. Ашыкча бюллетендер болбогондо, эсептелүү гана бюллетень болгондо мынчалык көп бюллетень чыкпайт эле. Биринчиден эконом болот. Экинчиден көп убара болбойт. Эгер шайлоочулар аз эле болсо, анда шайлоо участкалары да азаят. Демек, бюджеттен дагы акча аз кетет. Дагы эконом болот. Мындай уруш талаш, ызы-чуу болбойт. Бардыгы билет, канча билет неме канча шайлоочу бар экендигин, канча выборщик бар экендигин билет да. Ошон үчүн элдер мынчалык тополоң кылбайт деп ойлойм. Сенден азыр элдер үмүтүн үзбөсүн. Сен ошол ишеничти, үмүттү жоготпо. Ал үчүн мынау шайлоону жокко чыгар дагы 2 ай, 3 айдан кийин шайлоо болот деп 6-сазыптын жанагы чимкириктерди кайтап келип топтоп алып туруп шайлоо жөнүндө мыйзамды түп тамырдан өзгөртүш керек. Мындай болбойт. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, урматтуу мекендештер. Мен азыр муну бөлүштүрөм. Дагы башка каналдарга коем. Эми Садыр менен камчык айтып коеюн. Силер
Сооронбайды туура багыла, Сер Атамбаевди туура багыла, Сер эл тарапта болду, элдин ишеничинен чыкпагыла. Ал үчүн таза шайлоо өткөрүлдү. Таза шайлоо өткөрүш үчүн жанагындай бийликтин партиялары немелери алдыга чыгып кетпеш керек. Алар көп болсо бир 100-200 добуш менен же максимум 2000 добуш менен ашыкча болсо ошондо ишенет да элдерчи. А так ишенбейт силерге. Ишеничти жоготпогула. Как говорится, делайте красиво, ребята. Делай красиво, Садыр. Чоң рахмат.